Анакей, алып келсем жана чочуркап атышты эле, бул эмне деп. Азыр уже тутуп жеп атышат. Ассаламу алейкум, урматтуу бир туугандар, урматтуу тоок багуучулар, кандайсыздар? Ден соолуктарыңыздар, иштериңиздар жакшыбы? Өмүрүмдө биринчи жолу дебейин, эми бирок көп жылдан бери биринчи жолу монтип күрт тоокко балапан чыгарттым. Эми муну деле толук жаткан жок. Негизи 19 же 20 күн болуп калганда инкубатордон алып келип эле бул жака салып койдум. Бул жерси тоок. Бул өтө жаман, ушундай жата берген тоок. Былтыр 3 ай 4 айга чейин жаткан да жатып. Анан быйыл кой тургузайын деп алдына тешип койгон жумурткадан алып келип экини салдым эле. Жерсиден экөө азыр жетилеп жүрөт. Өзүм чыгардым деп кыйрат койгонсуп жетилеп жүрөт азырынча. Манакей. Баткенге чейин тойго барып келдик. Кайра келечекте үйдөгүлөр карап турушту, жакшы карап турушту. Бул жолкусун аябай ыраазы болдум десем болот. Себеби кетип атканда инкубатордон балапандар чыгып аткан. Ошол. Булар болсо баягы австралордтор. Жакшы, булар дагы чоңоюп калышты. Буларды бир аз күнгө чыгарбаса, бул жакта караңгы, тиги лампочкада эле жатып атышат. Эптеп эле жарык берет. Анан мынакей. Бул балапандар болсо 30-ында чыккан. Мына бүгүн 3 күн болуп атат, ашып барса. 2 күн 3 күн болуп атат. Эсиңиздерде болсо, мурунку видеодо адилер дейм да алам эле, эмнеле булар? Легорундар аябай начар чыгып жатат, эмне себеп болуп атат деп бир суроо салганча видео тартканым бар. Бирок анда эмне себеп болгонун билбейм. Мында дагы эмне себеп болду билбейм, бирок мында аябай жакшы чыкты. Болжол менен бир 50ге чукул жумуртка салгам. Алардын ичинен ушул бир 40-45ге чукул балапан чыгыптыр, мынакей, актар. Аш барса бир 5-6 жумуртка калыптыр. Аябай жакшы чыкты. Бирок булардын бардыгы сатылып кетти. Актар сатылып кеткен. Анан калгандары бул каралардан жерси гиганттар. Өзүм азыр ата-энесин да бир сире көргөзөм. Ушулардын бардыгы сатылат. Болжол менен 30дан бир аз ашык экен. 31би, 32би санасам. Ушундай жүргөндөй. Ошол. Анан кабалачылар болсо кайрылыңыздар. Биринчи комментарийге кыстарып коем. Эгер ал жерде биринчи комментарийде номерим, адрес, тарих жок боло турган болсо, демек сатылып кетти деген сөз. Болбосо кайрыла бересиздер акырындан. Так, муну көргөндөр бир аз жийиркениши мүмкүн. Бирок, манакей, туугандар. Бул нерсени көптөн бери күтүп аттым. Айылдан актоокторумдун туушу начар болуп кеткенинен буларга өпкө жүрөк алып келип бергем. Бирок өтө эле көп экен. Бир уйдун өпкөсү аябай эле чоң болот экен. Теңин туурап берип анан теңи калган. Ушул жерге таштап коюп кеткем. Кайра келсем монтип личинка пайда болуп калыптыр. Азыр булардын бардыгын балапандарга тоокторго бөлүштүрүп берем. Но, маселе. Бул личинкалар башка чымындар миграция кылып келгенби, же эмне болгонун билбейм. Бирок мондай личинканы биринчи жолу көрүп атам. Мен мурда көп эле ушинтип берчимин да. Бирок мончалык мындай сүрөтү мындай жанагы кадимки эле черная львинка деп коет го, ошонукуна окшоп кетип атат, мындай кызгылт келет экен. Берки биздин чымындардыкы апапак эле кадимкидей эле ак эле болчу эле. Бул башкача бир аз. Ошол жит быты деле кетип калыптыр, уже азыр булардын житин кетиребиз дагы, буларды беребиз буюрса. Мына бул Баатырдын балапандары. Ушунун жөн. Ушунун балапандары туугандар. Жерсиге кызыккандар болсо кайрылсаңыздар болот. Алып келсем жана чочуркап атышты эле, бул эмне деп. Азыр уже тутуп жеп атышат. Жайдын ысыгында ушул нерсени колдонуңуздар туугандар. Бул эң жакшы азык, протеин деп коебузбу? Тоокторго эң жакшы азык. Оор сыркоолордон алыс болушуна дагы эң чоң жакшы өлгө түзүп бере турган азыктардын бири. Ушундайларды бериңиздер, жаман-жуман эттерден алып келип курттатып бериңиздер. Мынакей. Буларчы жеп атышабы? Жегиле.